Урматтуу талапкерлер, эң биринчиден ишиңиздер ийгиликтүү болсун, өлкөбүзгө ак эмгек өтөп бериңиздер. Эң биринчи суроом энергетика министрине, Кудай буйрса, министр болуп калсаңыз, элибиздин эң биринчи эле талабы ушул кышында электр жарыгы үзгүлтүксүз ар бир үйгө берилет деген ишеним бар. Сиз дагы ошол жоопкерчиликти мойнуңузга алып, ар бир үйдө электр жарыгын камсыз кылып бергенге аракет кылыңыз. Мынан менин сунушум, мынакей Тилек Кыдырмаевич билет экен, келип эле айтып атат, ГП Кыргыз жолдору боюнча маалыматы бар экен, дорожный фонд жөнүндө маалыматы бар экен. Ушундай бир фонд ачып, сиздер да бир иш алып барышыңыздар керек деп ойлойм. Себеби дегенде, ар бир айыл өкмөттө кээ бир айыл өкмөттүн бюджети бар, кээ бир айыл өкмөттүн бюджети жок. Столбаларды алып коюп, ошол столбаларды орната албаган айыл өкмөттөр да турат. Мыйзам боюнча ошол столбаларды айыл өкмөт өзү күчү менен койгонго мүмкүнчүлүгү мыйзам да жол бербейт экен да. Ошон үчүн столба маселесин карап берсеңиз эң биринчи. Мынакей Талас областында, Бакай Ата районунда, Маданият айылында ушундай маселе бар, Өзгөрүштө бар ушундай маселе. Бердик айыл өкмөтүндө бар, Кууганды айыл өкмөтүндө бар, Кыргыз Республикасынын бардыгында ушундай маселе бар. Себеби дегенде көчмө жыйындарда кыдырып жүрөбүз. Ушул маселени абдан өзүңүз мындай дыкаттык кылып иш алып барсаңыз жакшы болот эле. Бул жөнүндө бир ой тилегиңиз барбы? Жооп бере аласызбы ошого? Бактыбек Каныбекович, туура маселе көтөрдүңүз. Бул бардык жерде бүгүнкү күнгө чейин айыл өкмөтү болобу, район администрация болобу, же здравоохранениядан, мисалы үчүн мына бүгүн күндө погран заставалар материалын алып берсе, биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн эсебибизден столбаларын жана зымын трансформаторун коюп берип атабыз. Бул муну биз өзүбүзгө мындайча айтканда как девиз сыяктуу кылып алганбыз. Жана сиз көтөрүп аткан столбалар боюнча азыр Ош областында, анан Чүй областында өзүбүздүн мекемеде столбо чыгарган мини заводдорду ачтык. Так что бул маселе анан айыл өкмөттөрдөн жана баланста жок трансформаторлордун баарын азыр акимдер да көтөрдү, обл администрациянын жетекчилери да көтөрдү. Ал маселени азыр чечип, ошол баланста турбаган, бүгүнкү күндө айыл өкмөтүндө турган трансформаторлордун баарын, линияларын баарын баланска алганга азыр иш чараларды жүргүзүп атабыз. Мен сизге ошон үчүн айтып атам да, ошол жол фонду сыяктуу кылып өзүнчө бир мекеме түзөстөрбү, ушул иш ушул жагынан жалаң электр энергияга байланыштуу нерсенин бардыгын ушу энергетика министри өзүңүздөр албайсыздарбы деген сунушту айтып атам мен. Азыр биз могу реформанын алкагында мурдагы Распред компания менен высоковольтный сеттердин баарын бириктиргенден биз азыр Министерство энергетиканын астында баары тең. Биз өзүбүз политикасын жүргүзөбүз, ишти акционерный обществолор кылат. Так что бул жерде эч кандай маселе көтөрүлбөш керек да. Көтөрүлүп атат да, ошон үчүн айтып атам да мен сизге. Биз ал айыл өкмөттөр мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да. Бактыбек Каныбекович, эң туура маселе, мен сизге айтып коеюн ушул. Эгерде айыл өкмөттүн столбасы барбы, ушул РЭС милдеттүү түрдө тургузат. Ушундай кылып фонд түзөбүзбү же башка ушунун жолун жасайбыз. Анткени жалоптор көп. Трансформатор берет дагы, тиги баланска албайт да, турат ушул жылдап. Аны биз уктук. Ошонун положениясы, фонд сиз айткандай, ушунун баарын жасайбыз. Анткени РЭС, ПЭС электроэнергияны жеткизип атат, анын акчасын алып атат. Акчасы алып атат дагы, ошонун эсебинен жашап атат дегенде. Ошон үчүн аны милдеттүү түрдө кылдыртабыз аны. Бактыр Ергешевич, бул маселени сиз абдан жакшы билесиз. Ушун үчүн ушул жагын элдин бул эң бир проблемасынын бири да ушул эң. Ошон үчүн ушул жагында жаатын иш алып барып жардам берип коелу элибизге. Рахмат, ишиңиздер ийгиликтүү болсун.